Чүй облусундагы айланма жолдо 5 автоунаа катышкан жол кырсыгы катталды. Чүй облусунда адам өлүмү менен аяктаган ири жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча 5 унаа кагылышкан, анын бири Hyundai Porter болгон. Жол кырсыгы бүгүн 16:00 Ивановка айылында жакын жерде катталганын мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекциясы билдирди. Окуя болгон жерде каза болгон адам бар деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Тазалык ишканасы Ала Тоо аянтынан 36 тонна таштанды чыгарды. Бишкекте эгемендүүлүк майрамынан кийин тазалык Ала Тоо аянтынан 36 тонна таштанды чыгарды. Муниципалдык ишкананын 100гө жакын кызматкери атайын техникалар менен саат 2:00-дон 6:00-га чейин аянттан гана эмес, анын айланасындагы аймактардан да таштанды чыгарышкан. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Эгемендүүлүк күнүндө Ала Тоо аянтында 501 бала ата-энесинен адашкан. 31 августта Бишкекте Ала Тоо аянтында 501 бала ата-энесинен адашкан. Бул тууралуу Бишкек ШИИП маалымдады. Маалыматта жоголгон бардык балдар милиция кызматкерлери тарабынан ата-энелерине аман-эсен өткөрүлүп берилгени айтылат. Милиция иш-чара 8000ден ашык жаран келгенин, 5000ден ашык милиция кызматкери көзөмөлгө алганын дагы кошумчалады. Ошондой эле майрамдык иш-чарада түнкү саат 2:00 аяктап, терс окуялар болгон жок. Маалымат булагы Кактус Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Шашылышка бар. Бишкекте жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек жана Чүйдө катуу шамал катталышы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматы билдирди. Маалыматта 1 саат аралыгында жана кечинде күн күркүрөп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Катуу шамал учурунда электр чубалгыларынын, бак-дарактардын, жарнама калкаларынын алыс, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалдардын күбөсү болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына чалыңыз. Чалуу акысы жана күнү түнү кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Кактус Медиа. Чачташып кечээ 31 августка карата уюштурулган Ала Тоо аянтындагы майрамда чогулгандар ортосунда чыр чыкты. Нарында эркек киши аялын жумушуна келип бычак менен кол салган. Окуя кечээ 31 августта саат 11:00 чамасында Нарын шаарындагы базардагы ишканалардын биринде болгон. 42 жаштагы эркек аялын жумушуна келип, алгач бычак менен моюнуна сайып, анан жерге чыгып бычак менен сайгай баштаган. Милиция жабырлануучу ал жерде ашканада иштейт деп билдирди. Анын күйөөсү кармалды. Маалымат булагы Сокол Медиа. Кечээ белгисиз себептерден улам милиция кызматкерлери өз ара урушуп кетишкен. Кечээ концерт башталар алдында Ала Тоо аянтында милиция кызматкерлеринин ортосунда чыр чыккан. Борбор калаанын ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлеринин ортосундагы жаңжал фактысы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлө турганын билдирди. Милиция кызматкерлеринин ортосундагы чырдын себептери аныкталып, түшүндүрүлөт. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Унаалар сүзүшүп, спринтердин тумшугу кирип кеткен. Бишкек Нарын Тургарт унаа жолунда катуу жол кырсыгы катталып, анда спринтер жана 7 орундук унаа сүзүшкөн. Жол кырсыгы болжол менен саат 16:40 чамаларында болгон. Кырсыктан канча адам жабыркаганы тууралуу маалымат бериле элек. Маалымат булагы Сокол Медиа.
Айша, сіздердің ақшаңыздарды алатауыз. Алла разы болсын сіздерге. Дағында қайырлымды қып қойыңыздар. Орыңыздарға Алла разы болсын. Алейкум Кыргыз элим. Сіздерден келіп отқан жардам жақсы эле келип атат. Сіздерге Аллахым разы болсын. Менен кайтпаса Алладан кайтсын. Ошо Айша кызым жүрөгүдөн ооруйт, жүрөгүдө тешиги бар. Ошо Түркияда операция жасатыш керек тез аранын ичинде. Ошого $20,000 керек. Ошого 1 сомдон, 2 сомдон болсо ham кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Өзүм квартирада турам, 6 балам бар. Жолдошум ооруйт. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого жардам берип коюшуңуздарды суранам. Мындай акчаны өмүрү кармап көргөн эмеспиз. Бардык карталар ошо өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Ошо акыры 5105 Ильяс И деп чыгат, ал өзүмдүн күйөөм. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, анда өзүмдүн иним ишеничтүү. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам.